Саламатсыздарбы, Atomy компаниясынын бизнес партнерлору жана лидерлери. Өзүмдү тааныштырып кетейин. Аты-жөнүм Адила Талайбековна, Atomy компаниясынын лидери болом. Сиздер менен бүгүн биз Atomy компаниясындагы спирулина деген продукция менен таанышмакчыбыз. Спирулина деген бул эмне? Бул балыр же болбосо водоросль. Баасы 1500 рубль, 9000 бал, бир кутучада 120 даана болот. Курс лечения 2 айга жетет. 100% хлорофилден турат, 60-70% белоктон турат. Окумуштуулардын айтымына караганда, жашыл балыр 1 миллион жыл жашаган. Составында аминокислотанын 18 түрү, майдын 15 түрү, минералдардын 13 түрү, витаминдердин 12 түрү камтылган. Спирулина кайсы ооруларга сунушталат? Ушул жерден көңүл буруңуздар. Кант диабети менен ооруган адамдарга, канды тазалайт, герпес, аллергия, жогорку кан басымга, высокий давлениеге, бронхит, астма, жүрөк ооруларына, боор ооруга, ошондой эле онкология оорусундагы рак клеткасынын өсүшүн токтотот. Аз кандуулукка, өпкө оорудагы туберкулезго, акыл эс тутумга, ичеги ооруга, зат алмашууну нормалдаштырып, арыктоого да жардам берет. Ушул жерден да көңүл буруңуздар, арыктоого да жардам берет экен, майды эритет экен. Уйку безге, организмдеги токсин, шлактардан тазалайт, иммунитетти көтөрөт, эң башкысы иммунитетти көтөрөт экен. Бунун эч кандай зыяны жок. Алкоголдук көз каранды адамдарга да сунушталат. Канды тазалайт. Спирулина ошондой эле косметологияда дагы кеңири колдонулат. Беттин терисин жашартат, брыштарды азайтат. Бул жаштыктын эликсири катары колдонулат. Баардыгыңыздарга Atomy компаниясында иштеп жаткан, жаңы баштап аткан, чоң доходторго жеткен баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Продукциясын колдонуңуздар, жашарыңыздар, ошондой эле сулуу болуңуздар. Atomy компаниясында иштебей эле көрүп жаткан болсоңуз, сизге да Atomy компаниясын сунуштайт элем. Atomy компаниясына кириңиз, эч нерсе утурбайсыз. Сиз дагы сулуу болуңуз, жашарыңыз, ден соолугуңузду чыңдаңыз. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Ошол видеону до конца көрүп уккандар үчүн чоң рахмат.